Арыбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, Тарых Маданият телеканалында кайрадан сүрөт өнөрүнүн күнгөйүн, тескейин, жетишкендиктерин айтып берүү, элге ачып берүү максатты көздөгөн сүрөттөр сүйлөйт берүүбүз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир жолу сиздерге салам айталы дагы. Маданияттын очогу болгон Маданият Тарых телеканалында кайрадан сиздер менен сүрөттөр сүйлөйт эле долбоору назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин темабыз болсо сүрөт өнөрү таланттардын уясы деп аталат. Андыктан жалпы телегөрүүчүлөрдү экранга жакыныраак келип, 60 мүнөт аралыгында түз эфирдеги телефондор аркылуу ой пикирлериңиздер, студиябызда чакырылган меймандарга сурооңуздар болсо берип, биз менен бирге болууга чакырабыз. Ал эми биз дагы бүгүн жалгыз эмеспиз. Куттуу студиябызга биздин конокторубуз келип орун алышкан. Четинен тааныштыра берсек, Тургунбай Садыков атындагы Кыргыз Улуттук көркөм сүрөт академиясынын живопись кафедрасынын жетекчиси, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты эмгек сиңирген ишмери Сүйүтбек Төрөбеков агабыз. Андан кийинки катарда отурган биздин коногубуз болсо, эл ырчысы Эстебес тобунун ырчысы Турдукан Сарбанова. Жана ошондой эле кийинки коногубуз болсо, аталган окуу жайдын 5-курсунун студенти Арстаналиева Мырзайым конокто өзүнүн эмгектерин алып, ой пикирлери менен бөлүшкөнү келген. Андан кийинки коногубуз болсо, дал ошол окуу жайдын 2-курсунун студенти бизде конокто Төрөбеков Кайрат. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер студиябызга. Агай, алгач кепти сизден баштасак, ушул Тургунбай Садыков атындагы Кыргыз Улуттук көркөм сүрөт академиясы тууралуу, деги эле жалпы абалы тууралуу, ушул живопись кафедрасынын абалы, деги эле сиз иштеп жатканда эмне өзгөрүүлөр болду? Ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө биздин сүрөт академиясында живопись факультетинде 30-тан ашык студентибиз бар. Алардын бардыгы колледжден окуп келишкен, андан орто окуу жайларынан окуп, андан тышкары биздин өзүбүздүн Айыл жергесинде, Баткенде, Ноокатта, Чолпон Атадагы мектеп интернаттарыбыздан окуп келген балдарыбыз билим алышып жатышат азыр биздин академияда. Ошолордун арасында азыр бул жерде отурган Арстаналиева Мырзайым 5-курста быйыл Кудай буюрса бүтүп атат, дипломдук ишин жазып атат. Анча-мынча сүрөттөрүн бүгүн алып келип өзү көрсөтөт, өзү айтып берет го деп ойлойм. Эскирбейт, өчпөйт бул өнөр, эзелтен келген ул алып, көнөрбөйт, өчпөйт бул өнөр, кылымдан келген унар уланып дейт эмеспи? Ансыңардай ушул өнөрдү аркалап, ушул багытта билим алып жаткан, быйыл мына дипломдук ишин жактап аткан Мырзайымга сөз кезегин узатсак, куттуктайбыз алгач. Дипломдук иштериңиз тууралуу кандай болуп атат? Ушундан баштап берсеңиз. Буйруса башталышы жакшы. Мен ушул 4-5 курска чейин көп эле эмгектерди тартып келдим, бирок ошолордун ичинен 2 сүрөт алып келдим бул жерге. Андан кийин дипломный работам меники темасы базарда деп аталат. Анткени базарда тема мага абдан жакын болгон үчүн ошол теманы тандап алдым. Буйруса азыр жакшы эле баштап атабыз. Башкалардан өзгөчөлүгү баягы башка багытта билим алып жаткандар болсо, алар баягы жазуу иретинде берген болсо, сиздердин баягы өзгөчөлүктөрү бирден бир бул кол өнөрчүлүк менен, ошол жан дүйнөңүздөрдү баягы сүрөткө түшүрүү менен бересиздер да. Эмне үчүн базарда деп тандап алдыңыз теманы? Ушундан айтып берсеңиз анда. Чындыгында сиз айткандай эле башка акын болобу, башка акындар мисалы жазуу түрүндө жазса, биз сүрөт аркылуу базардан мисалы ал жерде мен факультетим станковый живопись болгон үчүн бизде светтер менен дагы жакшы жазышыбыз керек, өңтүстөр менен. Базарда деген себеби анткени мен былтыр көп базарларга барып жүргөндө ошо атайын материал базарын тандап алдым. Себеби ошол жакта көзүмө мынтип көптөгөн светтерди көрүнүп, ошол светтерди мындай сүрөткө краска менен бергим келди, өңдөрдү. Түс аркылуу берүү, Балким көргөзүп бересиз. Айтып чечмелеп, мисалы биз көргөнүбүз, жалпы телегөрүүчүлөр көрүп атат азыр. Чагылдырылышы, эмне себептен, ошонун образдары тууралуу портретти. Негизинен бул эскиз, азыр алып келген сүрөтүм эскизи. Буну мен 4-курсумда тарткам. 4-курсумда бизде атайын академияда мисалы композиция сабагынан ар кандай темалар боюнча берилет. Ошол учурда бизге базарда деген тема берилген да.
анан ошол жерде ар ким базардын мисалы ар кандай түрлөрүн тартышчу. Жакшы, бул багытта да биз берүүбүздүн жүрүшүндө кенен сөз кылабыз. Ардактуу радио угармандар, мына ушундай биздин берүүдөн алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин темабыз болсо Сүрөт академиясы, таланттардын уясы. Андыктан жогоруда экран алдында жазылып турган телефон номурлары аркылуу 65 42 04 64 00 62 телефон номурлары аркылуу сурооңуздарды берип, студиябыздын меймандарына кабыл тилектериңиздер болсо жолдоп биз менен бирге болууга чакырабыз. Биз түз эфирдебиз. Биз маегибизди улантсак, ушул Сүйтбек агай айтсаңыз, ушул мурунку сүрөтчүлөр, эң мыкты сүрөтчүлөрүбүз сөзсүз түрдө чет мамлекеттен окуп келишкен да. Бүгүнкү күндө сүрөтчүлөрүбүз көптөр чет мамлекетке барбай, баягы өзүбүздүн мамлекетибиздеги эки сүрөт өнөрү окуу жайы бар эмеспи? Ошол жактан эле окуп атат. Деги эле бүгүнкү сүрөтчүлөрдүн деңгээли сиздин пикириңизде? Сиз айткандай туура эле, биз мисалы мурун Москвадан, Ленинградтан окуп келгенбиз. Азыркы биздин жаштарыбыз бизден окуп атышат. Себеби ар бир эгемен мамлекет болгондон кийин ар бир мамлекет өзүнүн окуу жайлары болуш керек экен деп ойлойбуз. Анткени ушул Тургунбай Салдыковичтин уюштурган академиябыз 25-26 жылга кетти. Кудай буюрса, ошонун ичинде азыр бир топ эле жаштарыбыз жакшынакай билим алып атышат. Менин оюмча биздинки азыркы бүтүп кеткен жаштарыбыз чет мамлекетке барып иштешип атат азыр. Кытайда иштешип атат, Россияда, Москвада, Санкт-Петербургда, Германияда, Турцияда иштешип атат. Бул эмнени айтат? Бул биздин эмгектин текке кетпегендиги деп ойлойбуз. Анткени биздин сүрөтчүлөр негизи кыргыз эли таланттуу эл экенин мен ушул жерде иштеп атып дагы сезем да. Биздин сүрөтчүлөр ошол эле Россиянын окуу жайларындагыдай программа менен ошолордун аларда 250 жыл болсо, бизде эми 25 эле жыл болуп атат. Бирок ошондой болсо дагы биз ошолордон алган билим, тарбиябызды өзүбүздүн азыркы жаштарга берип атабыз да. Мен могу жерге ала келдим, ошол мисалы Санкт-Петербургда чыккан окуу куралдары, рисунок боюнча, Сүрөт тартуу боюнча, сүрөт боюнча. Анткени азыр дүйнө жүзүндө Россиянын ошол окуу жайлары, сүрөт окуу жайлары абдан жогорку деңгээлде. Мисалы азыр Америкада, же болбосо Европада анча-мынча бул академиялык тарбия берүү жоголуп кетти. Көбүнчө абстракцияга өтүп кетишти да. Негизи искусствонун негизи өзөгү бул академиялык тарбия деп ойлойбуз. Бул кандайдыр бир дарактын өзөгү. Ал бүткөндөн кийин анан ар ким өзүнүн жолун таап кетиш керек. Бирөө пейзаж тартып кетет, бирөө портретист болуп кетет, бирөөсү абстракционист болуп кетет. Ошон үчүн биз ушуга негизинен неме беребиз да, туура жолго койгонго аракет кылабыз. Ушул жерден суроо пайда болот да, ушул биздин эң мыкты кадрларыбыз чет мамлекетке кетип, өзүбүздө бир мыкты кадрлар өзүбүздө иштеп калууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Башкача айтканда, ушул бүтүрүүчүлөргө жумуш орду менен камсыз кылуу. Албетте бизде азыр калып, биздин жаштар ушул жерде деле көргөзмөгө, бул жерде эле иштешип, бирок көргөзмөлөрүбүз чет мамлекетке барып келип атышат. Мисалы, Кыргызстан мактана ала турганыбыз бул биздин ырчылар, бийчилерибиз менен мактана алабыз. Экономикабыз менен мисалы мактана албайт экенбиз. Анан сүрөтчүлөрүбүз менен мактансак болот. Ушул жерде отуруп эле мына кече жакында Куветке выставкага барып келишти балдарыбыз. Түркмөнстанга барып келди, мына бизден бүткөн Айып Алакунов деген жигитибиз. Бу жерден сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүн алып, ырчылар менен, бийчилер менен барып абдан жакшынакай көргөзмө ачып келишти. Мына күзүндө эле биз Сеулга, Южный Кореяга барып көргөзмө ачып келдик. Анда биздин эки мугалимибиз барып келди. Давлетов Ханыбек менен Идрисов Орманали деген. Бул биздин жетишкендик деп ойлойм. Абдан жакшы. Бул багытта сиздер баягы дал ушул өнөрдүн элге жайылышы, эртеңки келечеги үчүн мыкты эмгектерди кылып жатасыздар. Ал эмгектериңиздер сөзсүз түрдө бааланат деген ишеничтебиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бул багытта дагы биз берүүбүздү улантабыз. Ал эми студиябыздын кийинки мейманы бизде сүрөт менен ырчылыкты ажыратып деги эле кароого мүмкүн эмес. Бул экөө кыргыздын баягы канына сиңген өнөрлөрдүн бири десек да болот. Мына биздин студиябызда өнөр адамдары бар. Кийинки суроо сизге болсун, Турдукан эже. Сиз өзүңүз сүрөттү кандай тартасыз? Эми сүрөттү эле тартып көрбөптүрмүн негизи. Алгачкы тарткан сүрөтүңүз эсиңизде барбы? Мектеп учурунда бар. Мектеп учурунда тартып калчумун, жайлоону көп тартчумун, боз үйдү көп тартчумун.
Анан кыз киши гүлгө жакын эмеспи, гүлдү вазасы менен тартып кичине окшоштуруп калчумун, анан аябай бир окмуш тартымдуучу эмесмин да. Сүрөт галереясына барып турасызбы? Студент кезде аябай көп барчубуз, чын элечи, ээрчише болуп, парктын жанында бир атайын сүрөт көргөзмөлөрү турат го, көргөзүлүп. Ошол жерде жакшы барып көрүп, сүрөткө түшүп, бул сүрөт дүйнөсү бул арулукту, жан дүйнөнү тазарткан жакшы нерсе да, бул аябай карап, ошол жөн эле бир жансыз нерсени кадимкидей жандуу нерсеге айландырып тартат, бул дагы бир өзүнчө чоң талант. Алда болсо, алда болсо чыгармачылыктын бир түрү, сиздики дагы ырчылыктагы чыгармачылыктын бир түрү. Анда азыр сиздин аткарыңызда бир жагымдуу чыгармага күбө бололу. Жалпы теле көрүүчүлөр менен биргеликте. Анда мен азыр элдик чыгармадан баштайын. Кызыл гүл деген чыгарманы аткарайын. Бали, урматтуу телегөрүүчүлөр, элдик ыр кызыл гүл деп аталган керемет чыгарманы биздин Турдукан эжекебиздин аткаруусунда уктуңуздар. Ал эми биз болсо негизги темабыздын өзөгүндөгү берүүбүздү улантабыз. Студиябызда дагы бир кийинки коногубуз бар. Ал конокту биз жогоруда тааныштыргандай эле Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясынын 2-курсунун студенти. Эми кепти сиз менен улантсак, маекти. Деги эле ушул сүрөт өнөрүнө канчадан баштап кызыгасыз? Балким бул сиздин бала чагыңыздан берки кыялыңыз. Кандайча болуп ушул академияга келип калдыңыз, анан бүгүнкү күндө окуп жатабыз. Кандай окуп атасыз? Окуулар кандай? Мына ошондон Кудай буюрса, баары жакшы. Бул сүрөткө кызыккан мен бул бала чактан берки өзүмдүн алдыга койгон максатым жана кыялданып жүргөн эмем болчу. Кыялым болчу. Бул академияга келиш үчүн да көптөгөн сыноолордон өттүк го дейм. Башка окуу жайларда да окудук. Ошо баары бир жаштын тилегин берет деген эмеспи. Ошо айланып жүрүп ушул академияга келип тапшырып, Кудай буюрса азыр 2-курста окуп атам, промграфика факультетинде. Буюрса окуулардын баары жакшы, алдыга койгон максаттарыбыз да жакшы иштеп атабыз, буюрса аракет кылып. Ушу промграфика факультетин жакшы алып кетип атабыз десем да. Жакшы, ийгиликтерди каалайбыз. Эми баягыл профессионалдык кесип деген профессионалдыкта кантсе дагы баягыл элибиз айтат эмеспи, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун депчи. Анан кайсыл кесип болбосун баягыл майын чыгара адистердин аткарганы, жасаганы жакшы эмеспи? Эми сиз азыркы учурда кандайдыр бир деңгээлде мына биздин студиябызда отурган агайларыбыздан, эжейлерден ошол жактагы бир сабак алдыңыз, бир чоң жолго такшалып бара жатасыз. Эми мурдагы кайрат менен азыркы кайраттын көз карашы кандай болду экен сүрөт өнөрүнө болгон?
Мурдагы кайрат менен азыркы кайрат менен салыштырганда сүрөт адамды жакшы жакка тарбиялайт экен негизи эле. Мындай айтканда. Көптөгөн адамдарды көрүп атабыз, таанышып атабыз, алардан пикир алып атабыз. Мына биздин агайларыбыздай болгон академияда көптөгөн күчтүү дасыккан агайларыбыз бар. Алардан сабак алып атабыз, билим алып атабыз. Көрүп атабыз агайларыбызды кандай иштеп, кандай аракет кылып биз үчүн деп аткан. Ошол агайлардын эмгегин акташ үчүн биз дагы көп иштеп аракет кылып атабыз. Анан биякка ийгиликтерди каалайбыз. Азыр сүрөттөрүңүзгө дагы кенен токтолобуз. Дагы ушул жогоруда сиз сөз кылгандай эле Тургунбай Садыков атындагы Сүрөт академиясы тууралуу бизде анда сюжет даярдалган. Мына ошол сюжетке күбө болуп, кеп населен мына ушул өңүттө улантсак андан соң. Бизден алыстабаңыздар. Тургунбай Садыковдун ысымы көпчүлүккө тааныш. Айрыкча совет доорунда жашагандар жакшы билишет. Ал белгилүү сүрөтчү, бедисчи. Бишкек шаарынын архитектуралык ансамблин көркүнө чыгарып, ажарына ажар кошкон монументалдуу чыгармалар дал ушул адамдын кыял чабытынан жаралган. Тургунбай Садыков — это целая эпоха. Тургунбай Садыковдун чыгармачылыгы Кыргызстандын маданиятынын тарыхындагы, анын ичинде көркөм сүрөт өнөрүндөгү өзгөчө бир доорду түзүп турат. 50 жылдардан баштап азыркы күнгө чейин чыгармачылыгынын көп кырдуулугу жана кубаттуулугу менен таң калтырып келет. Ал Кыргыздын улуттук бедисчилик мектебинин түзүүчүсү жана калыптандыруучусу. Анын чыгармачылыгы көп кырдуу, лирикалуу, поэтикалуу. Алгачкы иштери Кичинекей койчу, Энелик, Жолдо сыяктуу чыгармалары купулга толоорлук иштелип, бара-бара калыптанган сүрөтчүгө айланды. Материнство. Но он очень быстро перерос этот период и стал художником высокого такого общественного накала. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда Тургунбай Садыков тууралуу, анын эмгектери тууралуу чакан сюжетке күбө болдук. Эми биз жогоруда айткандай эле кеп населин мына ушул өңүттө узатсак. Агай, сиз бул жерде эмгектенип келесиз, мына өзүңүздүн өнөрүңүздү билген, баягы өзүңүздүн билгендериңизди жаштарга үйрөтүү максатында эмгектенип келесиз. Анан жогоруда биз сюжетте да көрүп отуруп, баягы борборубуздун дал ортосунда орун алган ушул айкелдерден көрүп отуруп, бул Тургунбай агайдын эмгектенген айрымдарыбыз, билбегендерибиз деле бар да. Аны биз моюнга алышыбыз керек, баягы жөн эле турган катары кабыл алып коебуз. Эми ушул Тургунбай агай жөнүндө, окуу жай жөнүндө улантып берсеңиз кепти. Мына азыр сюжеттен көргөндө агайдын эмгектери тууралуу жумуштарын көрдүк да негизинен. Мен мисалы биздин мугалимдер сыймыктанабыз ушул Тургунбай Садыкович менен чогуу иштешип жатканыбызга. Биздин ушундай замандашыбыз мондай чоң жакшынакай айкелдер жасап калтырып. Андан тышкары мына академияны түзүп, школ-интернаттарды республиканын баардык булуңгучтарында мектептерди, сүрөт мектептерин түзүп, айылдагы жаш, жаңы өспүрүм таланттарды таап,
аларды ошол жактан окутуп, андан тышкары алып келип биздин академияда окутуп, билимдерин жогорулатып атканы бул өтө чоң сыймык биз үчүн. Мындай адамдар чанда жаралса керек, себеби сүрөт таланттан тышкары дагы организаторлук, мындай уюштуруучулук таланты болуш керек экен да адамда. Бул киши да ушул жагда абдан күчтүү. Мына азыр чогуу иштешип көрүп атпайбызбы? Азыр биздин академияда 6 факультет бар да. Скульптура жагында, керамика, анан бул жигитибиз Кайрат окуган промышленный графика деген живопись факультети бар. Анан азыр модельер, дизайн модель, мода деген. Ушул жерде накта таланттуу балдар, кыздарыбыз окуйт. Кээ бирлери президенттик стипендия алып атат. Мисалы Арслан Мырзайым ошолордун катарында. Бул Кайраттагы мыкты жигиттерибиздин бири экен, 2-курста жакшынакай жумуштарын азыраап көрсөтөт го деп ойлойбуз. Жакшы. Эми сиздер ушул таланттуу инсандын атын алып жүрүү менен бирге эле академия деген статусту алып жүрөсүздөр да. Анан бул атты алып жүргөндөн кийин билим берүү дагы ошончолук жоопкерчиликтүү. Анан башка көркөм сүрөт өнөрү боюнча билим берүү тармагынан айырмачылыгы, өзгөчөлүгү жана дагы шарттарыңыздар боюнча өнөр-каналарыңыздар ушул багытта кенен айтып берсеңиз эми агай. Азыр биздин академияда биздин окуучулар үчүн, студенттер үчүн баардык шарттар түзүлгөн да. Мастерскойлорубуз бар. Сүрөт тарта турган окуу куралдары, окута турган китеп куралдарыбыз, орусча айтканда пособие деп коет экенбиз. Ошолордун баардыгы, библиотекабыз, ал эмес чакан музейибиз бар. Мына Кудай жалгап быйыл агайыбыз өткөн жылы күзүндө 80 жашка чыгып, өкмөтүбүз агайыбыздын музейин берди, атын берди музейге, сүрөт музейин. Ал жерде агайдын жана скульптуралардын баары чогулган. Андан тышкары жылына 2 жолу сүрөт көргөзмөлөр өтүп турат. Күзүндө мектеп окуучуларыбыздыкы интернатта жана кичинекей мектеп окуучулар. Ал эми жазында болсо, жазында мектеп окуучуларыныкы, күзүндө мугалимдер менен ошол биздин студенттердин академиянын көргөзмөсү болуп турат. Бул абдан чоң эмгек. Муну уюштуруп, ошол көргөзмөнү өткөрүп, балдарды кызыктырып, келечекке боло турган чыгармалар жарата турган ушул жерден башталат деп ойлойбуз да. Ушул жерде дагы бир суроо пайда болот агай. Жаңы технологиялар менен жыл өткөн сайын камсыздалып туруш керек да. Ушул академияда дагы сиздерде окутуу процессинде, окуу системасында жаңы нерселер кирип атабы? Мисалы, живопись факультетинде бизге баягы эме краска менен эле карандаш да, чынын айтсак. Баягы холст таар дегенде. Многу жаңы факультеттер бар, дизайн факультеттеринде бул жерде компьютердик класстарыбыз бар. Албетте өтө баягы өркүндөп өсүп кеттик деп айта албайбыз, бирок алардын баардыгы баягы шартка байланыштуу, каражатка байланыштуу өзүнүн ордунда жетишерлик бар деп ойлойм да мен. Ал эми кийинки сөздү ошо 5-курстун студенти, жогоруда биз айткандай эле, Мырзайым менен улантсак. Көркөм чыгармачылыкта изденүүнү өтө талап кылат эмеспи бул багытта дагычы? Анан сиздерде бир эле казанда кайнай бербей, бир эле тарапта жүрө бербей, дагы кандай өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө өзүңүздөр үчүн кам көрөсүздөр? Маселен, ошол эле сынактарга, эмгектериңиздер менен катышып, фестивалдар болобу, же көргөзмөлөргө катышыппы? Албетте, мен өзү сүрөт школду мектептен бери окуп келем, сүрөт 6-классыман баштап. 7-классыман баштап көптөгөн чыгармаларымды көргөзмөлөргө катыштырып келатам. Негизи бир нерсе түрткү болот эмеспи? Анысыңарындай биринчи тарткан сүрөтүмдү мен ошо агай айтып кетти го, бизде Садыков агайыбыздын музейинде көргөзмөгө катышкам. Эң биринчи көргөзмөгө катышкан сүрөтүм ошо бак болчу. Ошол жерге чыкканда аябай өзүмө кандайдыр бир стимул берген. Мындан ары дагы тартканга, көптөгөн эмгектерди жаратканга, андан кийин дагы 9-класска чейин көптөгөн көргөзмөлөргө катышып келдим. Ошолорго аракет кылып, биз ар убакта агайлар айтып калышат, силер жолдо жүрүп баратсаңар дагы, бир башка ишти кылатсаңар деле баары бир ичиңерде сүрөттү ойлонуп, тарта элек болсоңор дагы сүрөттү оюңарда тартып баштагыла депчи. Анысыңарындай биз ар учурда ойлонуп, эскиз чийип, тартып дагы көптөгөн аракеттерди кылып келатам. Ошондой эле мырзаларга караганда айымдар сезимтал келет да.
Ушул кесипти тандап алууда айымдар үчүн кыйын эмеспи? Мен үчүн билбейм, мен биринчи, экинчи классыман баштап эле өзүм кичинекей кезимден сүрөтчү болгум келчү. Анткени үйдө апамдар айтып калат болчу, мен көп сүрөт тартчумун кичинекей кезимдечи, анан сен ошо сүрөт мектеби бар, ошол жака тапшыртыш керек экен дегенден баштап мен башка кесипти такыр ойлоно албай койдум да. Ошон үчүн сүрөттү эле тандап, мен үчүн деп кыйын деле келген жок. Берибиздин аты айтып тургандай эле сүрөттөр сүйлөйт деп. Ал эми бул жерде ала келген эмгектериңизден экинчи эмгегиңиз тууралуу сөз кылсак, бул ат алышы жана качан жаралган эмгек, эмненин негизинде мындай эмгек жаралуу түрткү болду, ушуга бир аз токтолуп, кенен чечмелеп түшүндүрүп берсеңиз. Бул жерде турган экинчи сүрөтүңүз тууралуу. Экинчи сүрөттүн ат алышы бул съемкада деп аталат. Бул 3-чү курсумда тартылган иш. 3-чү курсумда бизде ошо академияда окуп жүргөн учурда, окуп атканда 3-чү курсубузда съемка деген тема берилген да. Ошого жараша, мисалы, ар бир студент өзүнүн оюн, өзүнө жакын бир сюжетти тандап алат, же болбосо ошонун биринчи эскизин чийип, анан кийин тартабыз. Ошон үчүн буну мен 1 айга жакын убакытта тарттым. Анткени бул жерде съемка болуп атканда, мисалы, кыргыздарда азыркы учурда кино тарткандар аябай көп болуп атат. Ошон үчүн ошолордун бир чагылдыруусун бергим келди. Ошол учурдагы съемка учурун, Абдан жакшы. Ал эми бизде болсо экранда жазылып турган телефон номурлары аркылуу байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Сиз өзүңүздү тааныштырып, меймандарга айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Төмөнгүдөй болмокчу. Мен Бишкек шаарынан чыгып атам, атым Рахат. Бүгүнкү күндө сүрөт өнөрүндө жаштардын орду кандай? Анан экинчи суроом, бул жаштар биздин келечегибиз эмеспи? Жаштар канткенде сүрөт өнөрүнө тартылуусу үчүн эмне кылуу керек? Бул агай сизге тиешелүү суроо окшойт. Сиз жооп берсеңиз. Бүгүнкү күндө сүрөт өнөрү жаштардын арасында орду кандай жана ушул багытты өнүктүрүү, өстүрүү боюнча кандай иш-чараларды, кандай иштерди жасаш керек деген үмүттүү суроо экен. Азыркы күндө жана эле айтып кеткендей, бала кезден сүрөттү сүйгөн балдар кызыгып, ата энелери ошо сүрөт кружокторуна алып барып, же болбосо жанагындай мектептерге алып барып окутуп, алгачкы кесиптик тандоосуна баягы багыт берсе, андан кийинкисин бизге келсе анан көрөт элек да. Таланты бар, жокпу, анткени бирөөлөрдүкүн өстүрүш үчүн кандайдыр бир жардамдар керек, профессионалдык. Ошондо адам өзү кызыгып, андан тышкары өзүнүн жүрөгүндөгү, ичинде айта турган ою, таланты болуш керек экен адамда. Ошондой нерсе болсо бизде аны өстүргөнгө аракет мугалимдер иштейт. Кошумча суроо пайда болот агай ушул жерденчи. Мына ушул сиз жогоруда айтып өткөндөй эле ички идиреги бар, же болбосо көрөнгөсү бар деп коет эмеспизби? Сүрөт өнөрүнө кызыккан жаштар, бирок айрым учурларда ушундай конкурстар болуп атканын, же болбосо ушул жакта бир кабыл алуулар болуп атканын билбей калыштары да мүмкүн да. Булар барып туруп ошолордун баягы келечектеги болгон келечегине байланыштуу болот да. Ошондуктан сиздер жайылтуу максатында кандай иштерди өткөрөсүздөр? Мына ушул студенттер менен баарлашууларды, жолугушууларды, сынактарды өткөрүп турасыздарбы? Албетте, бул айыл жергесиндеги биздин иштеп жаткан мугалимдерибиз жана мектептин ошол айылдардагы таланттуу балдарды мектептерден издеп, сураштырып, анан албетте ошолор таап, анан бизге жиберип атпайбы? Негизинен. Сүрөт академиясына канча жаштан канча жашка чейин кабыл аласыздар? Ошондо быйылдагы мисалы биздин академиянын жанында мектеп интернатыбыз бар да, республикалык. Ал жерде 8 класстан баштап 11 класска чейин 4 жыл ошол жерде окушат. Мектепти да бүтүшөт, анан сүрөт жагынан таалим тарбия алышат. Андан кийин тышкары анан бизге келет. Биздин академияга келип жогорку билим алышат. Демек сүрөтчү болом дегендер, сүрөт өнөрүнө кызыккандар, сүрөттү жакшы тарткандар ушу сиздерге келсе болот, Албетте. Биз дайыма, биздин эшик дайыма ачык, таланттууларды дайыма биз издейбиз, келсе экен деп тилейбиз. Кыргыз эли таланттарга кур эмес деп ойлойбуз. Буюрса жылдан жылга жакшынакай сүрөтчүлөр чыкса, биз үчүн дагы сыймык деп ойлойбуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек деп коет. Азыр болсо биз ушул багытта билим алып аткан жаштардын дагы жогорудагы суроонун негизинде ой пикирлерин угуп көрсөк, сиздердин оюңуздарча дал ушул өнөрдү өстүрүү үчүн дагы кандай кошумча иштерди өткөрүш керек деп ойлойсуздар?
жаштар. Жогоруда теле көрүүчүбүздүн суроосуна сиздердин пикириңиздер. Деги Сүрөт өнөрүнүн эле өнүктүрүү Кыргызстанда боюнча. сүрөт өнөрүнүн келечеги кандай? Дагы да өнүктүрүү үчүн эмнелерден аксоодобуз, эмнелерди кошумчаласа болот? Менин оюмча эң негизгиси көп эмгектениш керек деп ойлойм. Көп ар бир өзү баркына жетпеген эки нерсе бар дейт. Чын анын бирөөсү убакыт, ошо убактыбызды туура пайдаланып, ар бир убактыбызды текке кетирбей дегендей. Бирок ошо чыгармачылык жактан өзүбүздү дагы да өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойм. Сиздин Кайрат мырза? Мен ошо азыр баардык нерсеге азыр жаштардан болуп калбадыбы. Жаштар өзү тандап, өзү аракет кылса, анан ата-энеси бир аз түрткү берсе, биздин окуу жайга келип билим алып эмесе буюрса, жакшы сүрөтчүлөр чыгат деген ойдомун. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Маданият тарых тил каналындагы сүрөттөр сүйлөт теле көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Байланышка чыксаңыздар болот. 65 42 04 64 00 62 телефондорун чалып, бизге суроо берип, коңгуроо каксаңыздар болот. Биз кийинки теле көрүүчүбүздү байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, ардактуу теле көрүүчү? Сиз өзүңүздү тааныштырып алгач, андан соң сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Алгач атыңызды атап өтүңүз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен Бишкектен чалып атам. Мырзайымдын тайжеси Айсулуу болом. Жакшы. Мырзайымга чоң ийгиликтерди каалайм мен. Сурооңуз барбы? Суроом ийгиликтери көп болсун. Жакшы сүрөттөр тарта берсин. Ыраазычылык билдиребиз. Каалоо тилегиңиз үчүн биз дагы кошулабыз. Албетте, ар бир жагымдуу каалоо тилектер, сөздөр дагы чыгармачыл адамдар үчүн өтө баалуу, өтө таасирлүү болот эмеспи? Ал эми кийинки кезекке кезек берели. Кийинки экинчи жагымдуу чыгармаңызды арнасаңыз. Кайсыл чыгарманы угабыз? Нурак Абдрахманов атабыздын Бул дүйнө деген чыгармасын аткарып менен арман мұңын чектеген ай тұңғұйыққа кеткен жаралғанда дүйнөгө жаңжал салып ойламай алгубатқа жеткенче ата-энени кыйнамай терезеге жеткендо эл мүдөсүн сыйлабай жаман адат күтөбүз бирок атты жыйнамай кара жанды кыйнамай бул дүйнөнүн байлыгын ай жалгыз эле балчу бар мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчу бар адамзаттын ушулар юбалына калчулар арабызда болбосун чың адамдыктан танчулар акыр заман мақсат менен чырмайлы сүйүү менен ырдайлы өмүрлөрдүн чак түшүң ай алтын жаштык турбай бей караң калсың көрөкат кана достор ырдайлы эл журт болсо биз болобуз эл мүдөсүн сыйлайлы ой эркин ойноп жыргайлы өткөн өмүр учкан куш канаттары дилдирик жайнаган бакчаңдын ийгилик мезгил бүлдүрөт жан дили менен барктайлоо жаш күндөрдүн үлбүрөт тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет жашоо канча ким билет кырчын жаштын кадырын ай кыярганда билерсиң кызыл өңдүн кадырын ай кубарганда билерсиң бар байлыктын кадырын ай чачылганда билерсиң бак талайдын кадырын
качырганда билерсиң, ой басынганда билерсиң. Адал жүрөк ак ниет, алсыздарга шум дүйнө, жан дүйнөсү бош калган надандарга кур дүйнө. Кадырына жеткен көп, катасы жок нур дүйнө. Биз кетсек да калар жаркы, дайым жап-жаш бул дүйнө, ой дайым суу бул дүйнө. Жашоо деңиз чалкыган, жарашыгы саймадай, минут санап өмүрлөр ай өтүп жатат байма-бай. Бизге мечи калкыган, турмуш аккан дайрадай, орду менен сүрөнү, оң тетириң айдабай, бактыбызды байдабай. Бир берилген бул өмүр ай бүтпөчүдөй ойлойсуң, болбоз ишке коргулуп, оюнчуктай ойнойсуң. Шуңкар болуп учасың, жылан болуп сойдойсуң. Миң сырдуу бул өмүргө, 100 жашасаң тойбойсуң, миң жашасаң тойбойсуң. Миң сырдуу бул өмүргө, 100 жашасаң тойбойсуң, ай миң жашасаң тойбойсуң. Баракелде, урматтуу телекөрүүчүлөр, Нурак Абдрахмановдун «Бул дүйнө» деген чыгармасын Турдукан эжекебиздин аткаруусунда уктуңуздар. Мына бизде мукам үндүү, чебер колдуу, талыкпаган менеткеч адамдар биздин студиябызда конокто. Сиздер дагы четте калбай, суроолоруңуздар болсо ой кошуңуздар, коңгуроо кылыңыздар. 65 42 04 64 00 62 телефондор кызмат кылды. Азыр дал ушул телефондор аркылуу байланышка чыккан бизде кийинки телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз, ардактуу телекөрүүчү. Сизди угудабыз. Жакшысыңарбы айнамайын, аман эсенби? Мен Мырзайымдын чоң апасы болом, Мырзайымга жакшы тилек айтайын дегем. Жакшы болот. Мырзайым өркүнүң өсө берсин. Өрүшүң жайык болсун, бактуу бол, ырыктуу бол. Чоң рахмат. Расыл айталы бар болуңуз. Кошулабыз ак тилектерге. Ал эми биз болсо кийинки студиябыздын мейманы менен улантабыз. Кепти келиңиз, эми сиздин эмгектериңиз дагы живописдик башка тармакта караганда бир аз өзгөчөрөөк экен. Өзгөчөлүгүнө токтололу, анан эмгектериңизге токтололу, жалпы көрүүчүлөргө тең бөлүшөлү эмгегиңизди. Кененирээк айтып берсеңиз. Мен аталышы мына. Биздики академияда ошо промграфика деп жаңы факультет. Промграфика бул промышленный графика да жаңы. Ошондо азыркы биздин тил менен айтканда жаңы знактар, эмблемалар, логотиптер менен иштейбиз да. Белгилер менен иштейбиз да, жаңы афиша, ошо рекламалар боюнча. Бул иштеген работа атайын бал саткан магазинге деп иштелген, Пчелинка деп. Ушундай бул эң эмеле бүткөн көрүнүшү негизи буга дери көптөгөн нерселер менен өтүп келип туруп эң акыркы чыккан знагын алып келдим. Белгиси. Белгиси да. Ушу магазиндин алдына турган эмеси. Дүкөндүн алдына коюна турган баягы жарнак рекламасы болуп калат да ошондо. Бул канча убакыт кетти? Эмнеден жасалган маселен азыр? Бул биякта көрсөтүп кетейин. Бул да ушундай башкача түрү. Эң башында муну иштерде дагы булардай болуп жаңы өзүнүн эмесин алабыз. Биринчи сүрөтүнөн баштап. Аналагын алабыз. Ошондо аруун алганбыз да. Анан ушуну ар кандай кылып точка линейный кылып бүт эмеден өткөрүп келип туруп эң акырында бул знак турбайбы? Ушундай кылып бул да ушундай көптөгөн изилдөөлөрдүн аркасынан чыккан эме да. Бул жерде мен көрүп атам Кайрат мырза, маселени биринчи сүрөттү жөн гана көргөн болсок, экинчи эң акыркы бүткөндөн кийин ошол эмгек баягы жандуу түрдө болуп, иш жүзүндө баягы өзүнчө сыртка чыгып, жандуу болуп чыга келет экен да. Бул ошо бизге бир тема алабыз. Мисалы жаныбардан алсак дагы, же өсүмдүктөн алсак да, же бир сулуулук салонунда болсо дагы ошондой ошого жараша атын алып туруп, ошондон изилдеп чыгып анан аягында ушундай нерсеге келет да. Ошондо биздики азыр ошо ушундай иштер менен иштейбиз, анан компьютердун жардамы менен. Жаңы болгондон ошо компьютер жардамы менен жаңы ар кандай программалар менен иштеп
ушу заманбап жаңы нерселерди чыгарабыз да. Анан азыркы көп чоң деген работалар иштеп атканбыз. Аларды бияка алып келгенге да мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан аларды айтып кетсек, азыр жаңы болгондо ошо жалаң кагаздын жардамы менен, кардон, ар кандай кагаздын жардамы менен чоң деген иштерди иштеп атабыз. Буюрса аларды дагы өзүнчө бир выставка ачып, өзүбүздүн группабыздын атынан деп выставка ачып, жаңы ушу кооперативке эметели деген оюбуз бар да. Сунуштуу. Маегибизди улантабыз. Бизде теле көрүүчүбүз коңгуроо кылган экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот, ардактуу теле көрүүчү, өзүңүздү тааныштырып, балким каалуу тилегиңиз болсо дагы жолдосоңуз болот. Мен Гүлмира болом. Суроо мындай, мырзайымга болмокчу. Алдыга койгон максаттары жөнүндө ушу сүрөт боюнча кандай максаттары бар? Жана сүрөт аркылуу башка өлкөгө кантип Кыргызстанды таанытсак болот деген. Кандай эме аркылуу, мисалы, бир иш-чара уюштуруп барыппы, Кыргызстан жергесин сүрөткө түшүрүппү, ошол жөнүндө болмокчу да. Ыраазычылык билдиребиз сурооңуз үчүн. Абдан жакшы, маанилүү суроо. Бүгүн мырзайымдын көрөрмандары активдүүлүгүн көргөзүп атат окшойт. Жообуңузду каалай эми сизден? Аябай жакшы суроо болду. Чындыгында Кыргызстан дегенде эле жаратылышка бай эмеспи? Ансыңарындай мен ойлойм, Кыргызстандын жаратылышын, кооз жерлерин абдан көп. Ошолордун сүрөткө чагылдырып, аябай жакшы көркөмдүү кылып, сүрөткө чагылдырып, жана ошол сүрөттөр аркылуу Кыргызстанды башка өлкөгө да тааныттырганы, ошондой сүрөттөрдү көп тартса, анан дагы алдыга койгон максаттарым бул азыр буйруса бүтүп атам 5-курсту. Дагы улантам деген оюм бар аспирантурада. Бирок баары бир сүрөт тартып эле токтолуп, же бир эле сюжет менен токтолуп калбайт экенсиң, анткени уламдан улам өзүң сүрөттүн дагы бир башкача сюжеттерди издеп баштайт экенсиң. Ансыңарындай мен дагы өзүңө стиль дагы пайда болуп баштайт экен, ошолорду дагы өнүктүргөнгө аракет кылам. Алдыга койгон максаттарым болсо, бул Кыргызстандын ошо атагын алыска таанытып, искусствону алдыга сүрөгөн улуу ушундай сүрөтчүлөрүбүз да бар, ошолордун да катарын толуктагым келет. Аруу тилектериңизге кошулабыз. Ал эми биз эфирден кийинки маалыматтар боюнча дагы сиздин жазып аткан ушул дипломдук ишиңиздин өлчөмү да чоңдугунан бир маалымат алдык элек. Ушул боюнча бир аз кыскача маалымат берип өтсөңүз, аталышы, анан өлчөмү, кандай эмгекти талап кылып атат ушулар? Өзү биз дипломный ишибизди бир жылдан бери эле ойлонуп келатабыз. Ал чоңдугу болсо бул 2 метрге жакын. Чоң эмгекти талап кылат. Узундугу 2 метр, турасы 130 сантиметр. Баарыбыздыкы эле ушундай чоң размерде тартып атабыз. Бирок ал дагы аны биз кыштан кийин баштадык. Аны биринчи мындай эле кагаз бетине түшүрүп алып, анан кийин канчалаган эмгектер менен изденип, алып, кошуп, мына ошентип иштеп жатасыздар үстүндө. Ийгилик каалайбыз. Азыр болсо бизде байланышта кийинки теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен комуз менен урдап аткан эжеге каалоо тилек айтып кетейин. Турдукан эжебизге? Аябай жакшы. Бишкек шаарынан чалып жатам. Атыңыз ким? Чыгармачылык ийгилик, атым Айдай. Чыгармачылык ийгилик каалайм, бактылуу болуңуз. Ошондой эле отургандарга дагы салам жолдомокчумун. Анан алып баруучу кызга дагы чыгармачылык ийгилик, сүйлөгөнү жакты. Анан ушу нарындык кыз эмеспи, жерге талдан деп суроо берейин дедим эле. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Сиздин дагы Турдукан эжебиз дагы чындыгында эл ырчысы, эстебес тоонун ырчысы, Кыргыздын мыкты ырчылардын бири десек болот. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Сиздин дарегиңизге жолдонгон каалоо тилектерге дагы кошулабыз. Ал эми студиябыздын кийинки мейманы Кайрат мырза менен улантсак. Сиздин жараткан эмгегиңиз жогоруда өзүңүз түшүндүрүп бергендей эле, баса белгилеп айтып бергендей эле, көрүнөк жарнак иретинде көбүрөөк басым жасалат экен. Ал эми биз жалпы сүрөт сүйүүчүлөр, көрүүчүлөр эл май боек менен тартылган эмгектерге көнүп калганбыз. Мына ушуну живопись деп эсептеп, классика деп эсептеп калганбыз. Эми сиздики кайсыл, ушул багытка карайбы? Кандай болуп калат сиздин көз карашыңызда? Биздики деле бул жакка карайт. Негизи графика болот атпайбы? Графикага бул деген жазуу, шрифт. Бул жакта биздики көбүнчөсү декоративный болуп кетет. Карандаш менен иштейбиз, туш менен иштейбиз, перо менен иштейбиз да.
ошолордун ар кандай графикага кете берет, баары кирет да. Ошо биздики ошо заман болупту, азыркы жаңы деп, эми жаштар болуп атпайбызбы? Ошо жаңы нерселерди эметип атабыз да. Жарнама иши менен байланышып калат, Жарнама иши менен да бардык жакка китепке